Мен райондорду кыдырганда көпчүлүк жерде эле комиссия түзүп туруп эле чечип койчу маселелер экен. Облустук деңгээлде, керек болсо райондук эле деңгээлде. А силер болсо прокуратура сотко, сот УКМКга, УКМК ички иштер министрине, болбосо губернаторго шылтап коюп эле мына облуста чыр чатактардын бардыгы чечилбей келаткан, жанагындай элдин, жөнөкөй элдин көйгөйлөрүнүн чечилбей келаткан проблемасынын мен түйүнүн көрдүм дагы, ошон үчүн бүгүн мына сиздерди чогултуп отурам. Мына ыйгарым укуктуу өкүлдөр, бүгүн силерге толук мына ыйгарым мындай мыйзам боюнча деле бар укуктарыңар, бирок иш жүзүндө аткара албай, же болбосо кимдир бирөөлөр ушундай тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар болуп келген. Эми мындан ары силерге мына мен сөз менен да, сөз жүзүндө дагы, иш жүзүндө дагы, мыйзам жүзүндө дагы мына укуктарды берем. Баягы күндөй мына чырылдап аткан нарында, ошто кыдырганда чырылдап аткан элдерди өзүңөр издеп барып аркасынан эмне проблемаң бар деп чакырып, бардыгын координация кылып, анан комиссия түзүш керек болсо комиссия түзүп туруп эле чекитти койсоңор, кийин мен барганда ызылдап чыгып, мына менин көк китебим бар, анан талаш жерим бар, же болбосо баланча жерим бүтпөй атат, же болбосо сотум бүтпөй атат дегенде, комиссия түзүлүп чечилген маселе, чекит коюлган маселе десеңер, биз ал маселеден аттап башка маселеге өтүп кете беребиз. 2 саат отурсам, 2 саатта бир 50 адамдын проблемасы менен эле бүтүп калып атат баягы. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Мына негизги бүгүнкү чогулуш, сиздерди чогулткан чогулуштун максаты ушул. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Элдин талаптары деле оор эмес, асмандан жылдызды алып бергиле деп аткан жери жок. Карапайым эл мыйзам иштеп, мамлекеттик кызматкер жоопкерчилигин туура, так, өз убагында аткарсын деп жатат. Эл мыйзамдуу, адилеттүү жана өз убагында кабыл алынган чечимдерди күтөт. Мамлекеттик кызматтын эң башкы милдети дагы мына ушул болушу керек. Ар бириңер ушул принцип менен иштесеңер, элдин мамлекетке болгон ишеними дагы да бекемделет. Кеңеш менен урматтуу катышуучулары, бул жагдайды дагы башка кырынан дыкатталдоого алсак, алардын негизги себептеринин бири мамлекеттик башкаруудагы функциялардын туура бөлүштүрүлбөй калгандыгында же талаптагыдай аткарылбагандыгында дагы болуп жатат. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясын аткарышы керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн шарт түзүлүшү зарыл. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келишет экен. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек. Айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу, мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Быйыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын киргизгенибизге 35 жыл толуптур. Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга жетишүүбүз керек. Элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы толгон токой отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет. Ошондуктан министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкырталдап чыгып, мыйзамдарга ылайык ким эмне үчүн жооп берерин тактоону тапшырамын. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизиңиздер. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек.
Тескерисинче мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттары бар, онлайн байланыш бар дегендей. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш ыкчам иштейли. Азыр айылдан баштап облуска чейин эмне болуп жатканын жашырып коюу мүмкүн эмес. Кандай маалымат болбосун, мага да бат эле жетет. Ошондуктан силердин ишиңерге кабинеттердеги отчеттор менен эле эмес, элдин берген баасы жана чечилген маселелер аркылуу баа беребиз мындан ары. Дагы бир жолу баса белгилейм, бүгүн мыйзам бар, мүмкүнчүлүк бар, ыйгарым укуктарыңар дагы бар, демек жыйынтык дагы болушу керек. Эгер жоопкерчиликти алуудан корксоңуздар, чечим кабыл алуудан качсаңар, анда жоопкерчиликти ала турган адамдарга орундарды бошотуп беришиңер керек. Мындан ары облустагы болуп жаткан жалпы жетишкендиктер менен мактанбай, жерлерде көптөн бери чечилбей жаткан ушундай көйгөйлөрдү чечилди, аймак өнүгүү жолуна түштү, калк колдоп коштоп жатат, эл ыраазы деген сөзгө татыган иштер менен гана мактанышыңыздар керек. Элдин талаптары деле оор эмес, асмандан жылдызды алып бергиле деп аткан жери жок. Карапайым эл мыйзам иштеп, мамлекеттик кызматкер жоопкерчилигин туура, так, өз убагында аткарсын деп жатат. Эл мыйзамдуу, адилеттүү жана өз убагында кабыл алынган чечимдерди күтөт. Мамлекеттик кызматтын эң башкы милдети дагы мына ушул болушу керек. Ар бириңер ушул принцип менен иштесеңер, элдин мамлекетке болгон ишеними дагы да бекемделет. Айыл башчыларына муниципалдык кызматчы макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, акимдерди жана мэрлерди жылына 2 жолудан кем эмес калк менен жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирген мыйзам да кабыл алынды. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган. Облустагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүңүздөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин таанууга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Шундан улам биз жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар, аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Урматтуу облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой, түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда, алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси, район акими облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет. Мындай укук республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлерине да берилет. Ал эми райондун акимдери министрликтер менен административдик ведомстволордун, алардын ведомстволук түзүмдөрүнүн райондук башкармалык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоого макулдук беришет. Мындан ары облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдер жана мэрлер өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат. Ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун аймактык бөлүмдөрү өз тармактык жетекчилерине гана эмес, тиешелүү аймактын башчысына дагы иштин жыйынтыгы боюнча отчет берип турууга милдеттендирилет. Облуста, райондо ар ким өз-өзүнчө иштеген учур бүттү. Бардык мамлекеттик органдар бир команда болуп иштеши керек. Эл кайсы орган жооп берет деп көрүнгөн эшикти каккылап жүрбөшү керек. Облус башчысы же аким жөн гана жыйын өткөргөн жетекчи эмес.
ал инвестор тарткан, жаңы өндүрүш ачкан, жаңы жумуш орундарын түзгөн, аймактын өнүгүүсүнө дем берген, жергиликтүү элдин проблемасын чечкен менеджер болушу керек. Күч органдары бут тоспостон, тескерисинче жергиликтүү бийлик тарабынан мамлекеттик саясатты ишке ашыруусуна баш оту менен жардам көрсөтүшүңүздөр керек. Алдыда ар бир жетекчиден, ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерден өзүнүн кызматтык милдеттерин жогорку жоопкерчилик, кесипкөйлүк жана ак ниеттүүлүк менен аткаруусун талап кыламын. Эң негизгиси элди түйшөнткөн маселелер жеринде өз убагында чечилгендей болушу кажет. Калк көтөргөн жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр борбордук деңгээлге чейин жетпестен тиешелүү жетекчилер тарабынан жеринде каралып, мыйзам алкагында чечилиши зарыл. Бул мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуну жана элдин бийликке болгон ишениминин негизги көрсөткүчү болот. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен бул жака конок болуп келип калдым эле. Өзүмдүн районуму өзүмдө баштайын. Көйгөйдү айта берсек көп, ыраазы болуп да үйрөнөлү. 30 жылдан бери болбогон бир да президент Атыңызды айтып койсоңуз. Райбекова Топчугүл Кылычбековна. Эми эл ыраазы болуп үйрөнөлү. Болуп аткан жакшылыктарды сезе билели. Анан мен өзүмүн районумдун көйгөйүн өзүбүздө айтам, мени жеке кабыл алууңузду суранам, Садыр Нуркожоевич. Мамлекеттик деңгээлде кабыл ала турган маселелер боюнча. Жазылыңыз, убакытым болгондо кабыл алам. Сизге жазылдым. Менин атым Рахат, Баятов айылынан келдим. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апасы катарында келдим. Бул Актала жеркесинде Баятов айылына мүмкүнчүлүгү чектелген балдары үчүн атайын реабилитаттык центр ачып берип, колдооңузду өтүнөт элем. Реабилитациялык борборлор боюнча мына былтыркы жылы министрликтин колдоосу менен 14 борбор ачтык, убактылуу. Быйыл салып баштадык. Муниципалдык кылып Нарын шаарына бирди салып атабыз. Кийинки жылдары Кудай буйрса ар бир райцентрга, айылдарга эмес, райцентрларга биз салып беребиз. Эгер мүмкүн болсо бизде здание бар, ал жерде балдар окутулат. Бирок ошол зданиянын 5 мүнөттүк убактыңызды бөлүп көрүп беришиңизди өтүнөт. Мен билем, келип кеткем. Бир нече жол келип кеткем. Аким менен биргеликте анын кадры бар, тамак ашын чечиш керек, жана башкаларын чечип атабыз. Макул, биз жардам, мен эсиме алып жазып койдум, жардам берем мен. Акча каражат жагы керек экен буларга, мен жардам берем, макул. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биз Тоголок Молда аймагынын айылык кеңешинин депутатымын. Жаңы Талап айылынын тургуну болом. Атым Талайбек. Биздин сурай турчубуз айтып өтүп кеттиңиз, жаңы эле спорт комплекс 6 жылдан бери салынат деп губернатор айтып эле келатат. 6 жылдан бери эчтеке курулбай, өздүк салымы салынган, проекттин долбоору, сметасы бүткөн. Ошо боюнча акчасы каралбайт, сметасы ошо бойдон эле жатат. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, ошо жашоочуларга жер трансформациялап берсеңиз, ошо жердеги 12 миңден ашык калк жашайт. Ошол 12 миң калктын балдарынын баары азыр арга жерде турак жай сала албай, ошонун артынан ар кайсы жерде жүрүшөт. Балдардын баары миграцияга чыгып кетишкен. Үчүнчүсү, ушул банктар боюнча ар бир жарандар банктардан кредиттерди алат экен, майда чүйдө чарбалык иштери боюнча бир нерселерди алат экен, дагы анан бир аз мүмкүнчүлүгү болбой калып, кечигип калган болсо, ошону чорнуйга салып коет экен. Ал чорнуйга салып койгондо бир 10 жыл, 6 жыл, 7 жылдан 10 жылга чейин кредиттер берилбейт экен. Ал өз ара иш кыла албайт, эчтеке кыла албайт, же ипотекага, тамга кандайдыр бир маселелерин чече албай, ошол жээкте калып кетип атат да карапайым эле жарандарыбыз. Ошол боюнча чечип берип койсоңуз. Биздин спорт комплексти дагы Болду, түшүнүктүү. Биринчи 3 маселени айтпадым мен. Спорт комплекс боюнча муну карап көрөбүз, карап көргүлө. Биринчи мектеп, бала бакчаларды бүтүрүп алалы, андан кийин аны спорт комплекске да өтөбүз. Райцентр, рай борборлорго, кичи шаарларга, областтын борборлоруна салып атабыз биз. Анан эми айылга, Жаңы Талай айылдан турбайсызбы, Талайбек мырза, туурабы? Бул боюнча карайбыз. Жер трансформация боюнча. Ошо айылга сурап атасыңарбы, айылга деп. Айылдарга мындай да, эми мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Улам барган сайын тарып баратат. Мына 7,5 миллионго жеттик. Дагы бир 10 жылдан кийин бир
10 миллиондан ашабыз мисалы. Жылына 150 баладан кем эмес бала төрөлүп атат. Жана мектептерди, бала бакчаларды да беребиз, жер бекер беребиз, частныйды да салгыла деп атпайбызбы? Ошол мамлекетке жардам болот, бюджетке жардам болот да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Мурда биз 3 жылдан бери, 4 жылдан бери Ош, Бишкек, анан обл центрларга ипотеканын үйлөрүн массалык түрдө салып атканбыз. Азыр эми аларды азайттык дагы райборборлорго анан айылдарга өтүп атабыз. Мына тиги Зардалыдан баштадык, биягы Алайдан баштадык, деген Алайга да 9 этаж неме түшүп атат, күлчөгө. Аларда отурат 60 жашка чыктым, ушул 5 уктасам түшүмө кирбейт эле, ушул күлчөгө 9 этаж үйлөр курулат деп. Заман ошону талап кылып атат. Ошон үчүн трансформация кылып беребиз, бирок мындай жерге эмес, жер там салганга эмес. Эң болбогондо 5 этаж үй болсо да ошо айылга салып берели. Мына айылдарга 5 этаж үйлөргө өтүп атабыз. Бүтүндөй мына өнүккөн өлкөлөр деп айтабыз го, 30 жылдан бери Европаны мисал кылабыз. Биз деле ошондой жетели, аларда деле айылдарында 5 этаж, 9 этаж үйлөрү турат, жашап атат сопсон деле. Жерлерин сактап калып, мисалы Германияга барсаңыз, айылдарында бийик кабат үйлөр турат. Жерлери жапжашыл болуп, сонун кылып иштетип атат. Биз өзүбүз көп продукция менен, мисалы 9 түрү болсо, ошонун 6 менен камсыз кылганга мына эми араң жеттик. Болбосо мурда баарын импорт кылат элек. Буудайды эми өмүр бою биз өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Азыр мына бүгүнкү күндө мен келгенде 60%-ын сатып алчубуз тыштан. Азыр андан да көбөйүп баратабыз. Улам элибиз өскөн сайын. Жер жок, буудай көп айдалбайт, ошон үчүн Россия менен Казакстандан сатып алабыз. Бул эми мен келечек жөнүндө айтып атам, ошон үчүн айылдарда дагы, мисалы айылдарда деле жок да азыр жерлер, туурабы? Ан үчүн ошол айдоо жерди, же болбосо бигил айыл өкмөткө тиешелүү ФПСтин жерин алып туруп анан трансформация кылып анан мен үй сал деп беришибиз керек, туурабы? Улам барган сайын жерибиз тарыла берет, элибиз көбөйө берет, анан кийин эми жаман айтпай жакшы жок. Кокус ушул чөлкөмдө бир катастрофа болуп кетсе, ошо менен ачка калабыз да. Ошон үчүн биз келечек муунду да ойлойлу да. Биз өтүп кетебиз, дагы Кудай канча жаш бергенин ким билет, ушу залда отурганыбыздын баары. Бирок келечек муунду дагы ошону кам көрүп кетели да ошолорго дагы. Банктар боюнча, азыр банктар боюнча. Эми сиздин эмеңиз эми туура эмес да, претензияңыз. Кредит деп эле алып туруп, анан той өткөрүп ийгендер бар да, той жасап ийгендер. Аны кредит ал деген алгандан кийин акча жасайт да, тууйт. Анан процентин төг албай калса, анан чорнуйга киргизип коет экен дейсиң, эмне кылыш керек анан банк? Мен деп эле бесконечно бере берсе, банктар банкрот болуп калат да. Ал жагын да ойлонушуңар керек да. Анан кредит алган киши биринчи пландаштырып алыш керек. Мен 1 миллион сом алсам, ушуну мен кантип күрүттетем, ошону айландырам. Анан кантип могу процентин жабам, 18%, анан кантип өзүмө канча процент түшүрүп алам деп туруп, ошону алдын ала бизнес план түзүш керек. Мен мына мурдакы бизнесмен катары, 20 жыл бизнес менен жүргөн адам катары айтайын. Антпесең анан алып туруп, той өткөрүп коюп, анан убагы келгенде төг албай калбагандар эмне кыласың? Асмандан жаап келип, бирөө келип төгүп бербейт да сенин кредитиңди. Кредит алганда абайлаңыздар да. Бекер акчадай көрүп эле ала бербегиле. Анын кайра кайтаруучу мезгили болот, проценти деген болот. Сатан Нуркожоевич, Ақтала эли сизди келгениңизге баарыбыз сүйүнүп атабыз. Сизди келет деп 5 жыл күттүк. Анан эми мен айтканыңыз, мен 3 курултайды тең айтылды эле. Терексай деп айтпа дедиңиз, айтпай эле коем, бирок 26-жылы баштатып берүүңүздү сизгеден суранабыз. Ақтала эли суу үчүн. Кайсын эле? Терексай. Канал. Долбоор башталды да. Башталдыбы? Анан айтпайм, кыскартайын. Экинчи вопрос. ВПСтин жерин мурунку Бакыт Төрөбаев деген айыл өкмөтү жарымын 340 ВПСтин жери бар Теректе. Жарымын рапо алып алган. Анан ал рапосы алып алат дагы биздин мен дыйкан кооператив уюштурдум эле. Сеники жери көп экенде 13 гектар жерди алып 1 гектардан башка кишиге берип салды. Биз өнүгүүбүз чогулабызбы же тарайбызбы кайра? Мен ушуну айтайын дедим. Ошон үчүн мен сунушум ВПСтин жерин айыл өкмөткө сурап аткандан айыл өкмөткө берсин деген оюм бар. Бул бир. Экинчи, республика үчүн мен 77-ге чыктым. Кичине жүрөк ооруйт. Мо кардиологга барганда 24-жылыга чейин үлгү өтө бар эле. 70-тен ашкандарга анализ алганда
50%'ine ele төлeyt деп. Ал эми 25-26 жылдары 2 жолу бардым. 100% 12.000 сом кетет экен. Мурун 5.000 эле сом эле. Анан эми ушуну бу жерде министрде отурат. Ушуга дагы угуп, ушу Мирахуновго барып, ушуну карап койсо жакшы болот. Бул киши жакында эле барды эле. Анан мурунку болгон нерсени кайра эле Макул министр көңүл буруп карап койгула буга жана терек сай боюнча кайсыл акыбалда турабыз азыр ошону айтып бергилечи. Садыр Кожоевич, азыр бизде 10 миллиондук болуп атат, анан суу сактагычтарды биз ГЭС менен кошуп атабыз. 2 мегаватттык ГЭС кошулат. Ошон үчүн кичине убактысы жылып калды. Кийинки жылы курулуш ишин баштайбыз. 10 миллиондук. Баштаганда анан ошондо 27 баштасак, 27 аягына чейин бүтөбүзбү ошондо канал? Жок, аягына чейин бүтө албайбыз. 28-ге барып. 28-ге барабыз. Садыр Кожоевич, анан бул Макул жерде аксакал, мен көзөмөлүмө алам муну. Мен жазып койдум терек сай боюнча көзөмөлгө алынсын деп. Бергиле микрофон. Ырысбек киши келди кечинде. 10 киши келип, бу гемодиализ боюнча ошол кагазды фамилияларын министрге бердим. Эмеле ушу бир районго бир гемодиализ уюштуруп берсе дейт. Ошолор Нарынга барып күнүгө 1000 сомдон очередке турат экен. 2 күндө бир барат экен. Анан эми ушуну ушул жерге бир уюштуруп берсе деп азыр министрге кагаз бердим. Эми бул киши кандай табат билбейм, жаңы жооп бериңиз, мүмкүнбү буяка уюштурганга? Садыр Кожоевич, кече мен больницаны барып көргөм. Бул жерде таза суу маселеси бар экен. Таза суу больницада 2-4 тонна тегерегинде колдонот экен. Ошо өздөрүнө азыркы муктаждыктарына зорго жетет. Экинчиден септик. Септиктерди күн алыс эле толтурат экен. Гемодиализде эң маанилүүсү бул суу. Суу анан септик, тонналап суу керек. Ал суу чыгат дагы септикти толтурат. Ага дагы талап жооп бербейт. Үчүнчү талап, Кыргызстан боюнча 20 эле нефролог бар. Бул нефрологдордун көбү шаар жергелеринде. Эгер бул жака гемодиализ ачылат болсо, анда уролог же терапевт атайын сабактан өтүп, сертификат алып, анан келүүсү зарыл. Ушул 3 маселе чечилсе, коюп берсек болот. Канча гемодиализде жаткандар бар? 9 киши, 7 Баятовдо 9 киши. Баятовдо 9. Мен тизмемде 9, 7 Бишкектен алат экен, 2 күн сайын Нарынга барып келет экен. 2. 2 Нарынга барып келет. 7 Бишкекке көчүп кетиштир. Бишкекке көчүп кетип, Бишкектен алат экен. Түшүнүктүү. Эми түшүндүңүздөр да. Эми буган деле бара-бара жетебиз. Акталага да, бияка дагы гемодиализ койгонго. Биз эмеге жанакы жумгалган, по-моему, Кочкорго коюп берсек керек эле. Кочкорго коюлган. Бияка да жетебиз аксакал ага. Эми ушул боюнча мен как раз кеп козголуп калды. Бишкекте ошо бөйрөк алмаштыруу боюнча бекер оорукананы ачканбыз. Азыр түрктөр дагы жасайт, кыргыздар да жасайбыз, өзүбүз мамлекет. Мамлекеттен бөлүп беребиз акчаны. Бекер кылып. Мурда билесиздер, Туркияга, Индияга барып 50 000, 70 000 долларга алмаштырып келчүсүңөр. Донор бар учурда дагы береле болбогондо 45 000, 50 000 доллар берчү. Бир туган эрчитип барып, анан бөйрөгүн алмаштырса дагы. Азыр биз Бишкекте бекер деп атабыз. Бүт баары бекер. Донор таап келсеңер, бекер кылып беребиз деп мамлекет жасап берет. Ошогон бир 7-8 000 доллардын акчасы эмеси кетет экен. Материалдары, дары-дармек, операция кылганы. Аны да биз мамлекеттен төлөп берип атабыз. Берели деп атабыз. Мына силерден бир тыйын чыкпайт, доноруңду алып кел дагы алмаштырып кет деп атабыз да. Анан ошону айтарым да эми. Бир туган деген бар, бала чака деген бар, эми донор болуп, мындай бир немеде жаткандарга, гемодиализде жаткандарга донор болуп берсеңиздер жакшы болот эле да. Бул мамлекетке биринчиден бир тугандык милдетиңерди аткарган болот элеңер. Экинчиден мамлекетке да жеңил болот эле. Анткени ошо ар бир адам, азыр сиз 10 киши алып атат деп атпайсызбы бул жерден? Ар бирүнө жылына 15 000 доллардан кем эмес акча коротуп атабыз мамлекет. Мына мамлекет материалдарын алып жана гемодиализди алганга расходуна мамлекет жумшап атабыз. Мурда ар бир гемодиализге 100 доллардан кем эмес акча төлөчүсүңөр. Туурабы же туура эмеспи? Мына ошонун баарын мамлекет мойнуна алдык. Анан мен келгенде 2800 гемодиализде жаткан адамдарыбыз бар эле. Азыр 4000ге чыгып кетти. Ошон үчүн суранат элек да баягы. Мен келгенде донорум бар, менин диге акча жагына жардам бериңиз, Турциядан барып алмаштырып келем, 50 000 кетет экен деп арыздангандар аябай көп болгон. Анан кой эми ушуларга жардам береличи, бекер кыла алчы деп туруп анан кийин уюштуруп туруп
Мына эми келгиле доноруңарды алып келип алмаштыргыла десек, бир 55-60 кишиден ашпай койду. Мына 3 жыл болду. Анан донорум анан отказ берди, анан донорум кудуги туура эмес келип калды деген шылтоолорду айтып атышат да мына. Ошондуктан тез баягы донорлорду тапса алмаштырып ийсек, мамлекетке да эконом болот эле да. Бир 4-5 миллиард сомдун тегерегинде жылына кетип калып атат ушул. Только ушул гемодиализ алгандарга гана. Садыр Нургалыевич, бир нерсени ачыктап коеюн. Мен жана трансплантациядан мурда ар түрдүү анализдер алынат да. Кимдин тууганы туш келеби, туш келбейби, аны билбейбиз. Ошон үчүн ошол анализдер бул жеке өзү жарандардын каржысы менен кылынат. Анан эгер Эми ал анализдерге майда чүйдө экөөнүкү бири-бирине дал келеби, дал келбейби деген. Толугу менен бекер кылып берет. Просто эл бул жагы бекер эле го деп мындай түшүнүксүз эмелер болот. Эми первоначально баягы ар кайсы жерге тапшырган анализдерге эми өзүлөрү төлөйт. Эми ал көп болсо бир 300 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин болушу мүмкүн. А бирок 7,5 миң, 8 миң кетет, туурабы бир эмеге. Только эми расходуна гана. 7,5 миң доллар. 7,5 миң доллар. Ошону мамлекет берип атабыз. Даярбыз бүгүн деле бергенге. Донор таап келсеңер, ме деп туруп төлөп беребиз 7,5 миң долларды. Бекер алмаштырып алып чыгып кетесиңер. Ага чейинки операцияга чейинки расходдор эми аны өзүңөр деле кылсаңар эми көп деле расход болбойт. Ал оорчулугу жок. Рахмат. Бергиле. Кыскартыңыз, Рыспек эке. Кыскартыңыз. Мен атым Рыспек Шыгаев, ветеринармын. Сиз ветеринарларды жумгалдан жакшынакай мамлекетке өткөрүү боюнча айттыңыз. Ошон үчүн мен айтпаймын. Ушуну колдоп мамлекетке өткөрүп каминдин касмаликке өткөрүп берсеңиз 1 январдан баштап өткөрүп алабыз. 1 менчиктер иштебейт экен. Рахмат. Министрге дагы айтканмын, ушуну баягы мен айткан күндөн баштадыңар, баарын бүтүрүп иштердин баарын, иш чараларын 1 январдан баштап мамлекеттики кылып алгыла. Түшүнүктүү, Жеке деген болбосун. Биз өзүбүз көзөмөлгө алалы. Ветеринарияны. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, мен сизден суранарым, мен 2-нчи группада инвалид балам бар. 4% менен социалдык ипотекага очередке туралы десек, үзгүлтүксүз стажы керек дейт. Балам азыр военный Антоновкада Кытайлардын кафел чыгарган заводунда иштеп атат балам. 2025 сентябрда иштеген, анан Кытай заводу кышында жабылып калат экен, декабрдын этегинде. Азыр кайра апрелден баштап жумушка кирди, балам иштеп атат. Канча эме алат, айлык алат? Айлыгы 34 миң. 34 миң үйлөнгөнбү балам? Жок, бойдок. Анан ошо бияка айылга келсе ооруп калат. Шаарга барса жакшы болуп калат. Кайда турат? Квартирада турабы, шаарда, Бишкекте? Азыр ошонун жатаканасы бар экен, немесинен. Канча төлөйт ошого? Жатаканасы бекер азырынча. Анан айылга келсе ооруйт, анан ошол эки балам ооруп калат, шаардан ошо там алсаңбы деп аракет кылып атат. Макул, берели, мисалы, төлөй алабы анан ошону? Ооба, төлөй алабыз. 15 миң доллар сомдун тегерегинде айылга. Ошо бир комнатага нетсеңиз. Бирөө без очередке коюп берсеңиз эртерээк балам ошо болот. Арыз жазсын ким, Азамат? Мен тек катта бердим сиздерге, кат бердим. Жарайт, азыр балдар алып атат, жаныңыз. Залда ким кат берем деп турганыңар болсо, бияка бергиле, азыр чогултуп алып келип бияка коюп койгула, мен ала кетейин. 3-чү микрофон. Каттарын чогултуп алып келип койгулачы мына. 1-чү микрофон. Исқақлайбы, Баятуайлы. Саламатсың, Садыр балам. Келишиң менен айланайын. Ишиң байсалдуу болсун, жолуң байсалдуу болуп, Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин. Менин эми айтайын дегеним, 2010 жылы менин кызым ушул Баятов нарын жолунда авария болгон. Ошондон бери 6 жолу чоң оор операция болду. Бир жолу чет мамлекетке апардык. Ушунун баарын балдарым өздөрү каржылады. Анан ошо балам, кызым бияка келгенде, бияка деле азыйлап келебиз, бияка келгенде баягы көп дары ичип атып, аллергичик болуп калган. Шаарга туруш керек болуп атат. Эми ушул 16 жылдан бери кызым экөөбүздү ошо балдарым, келиндерим багып атат. Эми менин көзүм тирүүсүндө, ошол көзүм тирүүсүндө ушул кызыма өзүнчө бир квартира алып берели деп ойлогонбуз. Анан ипотеканын шарттары туура келбей атат. Биринчиден баккан энеси мен 80ге чыктым. Экинчиден кызымдын баласы жок. Үчүнчүдөн иштеген иши жок. Анан өзүбүз эле төлөйт элек, ошо кезексиз
алдыға жылдырып бир үй алып берип Түшүнүктүү койсоң. болду. Анда бияка азыр чогулуштан кийин арыз жазып берип, данныйларыңызды берип коюңуз, телефондорыңузду. Экинчи. Биз караштырып берели. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы? Улуу көчтү улаган Актала эли жана саламатсызбы? Биздин сүйүктүү президент Садыр Нуркожоевич. Мен алыстан ат арытып Бишкектен келип калдым. Сиздерден кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Мен аябай олуттуу иш менен келип калдым. Крупный коррупция иши боюнча. Алдык эмеңизди, арызыңыздын баарын, кагазыңыздын баарын Жок, мен сүйлөшүм керек. Мени эл күтүп атат Бишкекте. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Терек айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-чү пилот мекемесинин буйругу менен ДЭУ мекемесине тиешелүү 44 сотик жерди Раматыл атама сатып алган экен. Ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017-жылы кафе жана 3 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып, бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жарап жатат. Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24-жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай, кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99-жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес ачтым дедиңиз? Канча вложение болду? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, Круговойдо, Актала районунун кире бериште. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го? ДЭУ мекемеси берген. ДЭУнун имаратын сатып алгансыңар. Сотко ДЭУ берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокуратура Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул ДЭУ мекемеси, дорожно эксплуатационный управление боюнча, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурдагы буйруктар жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? ДЭУ бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходун ким төлөп берет мундан? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. ДЭУнун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы. Убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз мындай кайрылсаңыз, сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле? 30 миллион сомдун тегерегинде, отуй. Түшүнүктүү, Атам Раматыл атам ошол убакта алган, анан иш дагы 2 жыл болду, көз өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, маган далаштап коесуң. Жарайт. Рахмат. Экинчи. Чакырып аласыңар бул өзүн. Мен Кайыңды Улагайынан келдим, Турганбек Бактыбек. Мен дагы 2013-жылы үй сатып алгам. Бирөөнүн менчиги экен да. Ал мурун мекеме экен, акционерный общество экен. Анан 2024 кекембилер мени чакырып, жериңиз көп экен, бериңиз. Мен бербей жүрдүм, 6 ай сүйлөштү. Анан 2025 өткөзүп бериңиз, үйүңүздү 40 сотук менен бөлүп беребиз, калган жерин арендаға алыңыз деп өкмөт 2 бөл деп токтом чыгарып берген. Ал чыгарып берип, өкмөтүбүз бошоп алып кетип калды. Анан мен өткөзүп бердим. Өткөзүп берип, эми бербейсиң десем, бербейди ушул убакка чейин. Эмне кыларым, мен барбаган жерим жок. Бишкекке бардым, Сиска да берген. ГКМБ жерлерин мыйзамсыз деп алышкан. Кызыл китеп бар болчу мен. Коюңуз дейт. Жарымызын болсо өзүңүзгө калтырабыз дейт. Макул деп баарын мамлекетке жазып берет. Жазып бергенден кайра бергенге болбойт экен, мыйзам жол берип кеткен деп ошол бойдон таштап коюшкан. Добровольно өткөрүп берип койгон. Азыр кайра мамлекетке катталып калгандан кийин бул кишиге
менчикке берүү жолун таппай атышат госрегистр. Ну менчик болбосо 49 жылга бергиле дейм. Мамлекет антип алдап койбой калат аны. Добровольно өткөрүп бер деп анан добровольно өткөрүп берсе кайра. Ну 49 жылга бергиле, мыйзам жол берет да 49 жыл. Мына азыр ГКМБ менен кайра кайтаруу ошо жолдорун карап атабыз. Менчикке бере албасаңар 49 жылга бергиле. Ал деле менчикке берген сыяктуу дейм, жарым кылым. Туурабы же туура эмеспи? Muğalim, pensiyeler ben özüm. Uğurlu olup da büttük. Davaliyenim 180'e çıkıp atады azırım. Жарайт, буну биз өзүбүзчө карап берели. Карап атабыз. Карап туруп, Негизи карап атабыз. 49 жылга болсо дагы бергиле. Менчикке болбосо дагы 49 жылга бергиле. Жарайт. Кийинки Бакытке карап беребиз. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздар. Мен Дегенбаев Токтун Алыш Баят айылынын тургунумун. Аксакалдар сотунун төрагасымын. Мен айтайын деген маселем бул жаштардын ден соолугу жөнүндө болуп атат да. Баят айылында менин маалыматым боюнча 2018-жылы 42 бала тубаза майып болуп төрөлгөн. Ошого бүгүнкү күндө аракет көрүп атышат. Бүгүнкү күнү мына 26-жыл 8 жылда ошол 80ден ашып кетти. Балдардын майып болуп төрөлүшү өсүп атат. Бул эмне себептен? Ушуну бир анализдеп, жер тамак аштан кетеби, суу устан кетип атабы? Ушуну түшүндүрүштерин жүргүзүп жаштарга. Ушу майыптык балдарды азайтуу аракетин көрсөк. Майып көбөйсө дейт бул өкмөттө чөнтүгө эме болот. Туура. Айтайын дегеним ушул. Рахмат. 4-үнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Жаңытал айыл өкмөтү Кайып Алмаз машыктыруучу. Эмеле спорт зал меники. Эски Баняда 17 жылдан бери эски Баняда тренировка кылып келебиз. Бизден Азиянын чемпиондору, чемпион миралар чыккан. Бирок 17 жылдан бери эски Баняда тренировка кылып келебиз. Шарт аябай эле начар. Садыр Нуркожоевич. Ушуну бир эске алып койсоңуз. Хорошо. Менин маселем, сизге арсана турган маселем ушул болуп атат. Жогоруда айткандай, УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерсиздиги, адамдын тагдыры менен ойногондору бизге ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам, эки соос менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук, жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, ал токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган келбизде, бул Нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот. Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан, тиги подрядчик болсо кепил катын берген, биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүтөлекте кол коюп берет, бүттү деп? Эми ошолго менин уулум кол койбой атпайбы? Анан кол койгондордун ичинде кылып коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби, ал жетекчи өсү Кочкорго командировкага жиберилген ошо кезде. Ал буйругудан турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп атышат. Кол койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык. Сотко бардык. Райондук сот болсо мойнуңа алгансыңар деп. УКМКнын тергөөчүсү тергеп туруп бүт эле анын жетекчи кол коюп печат басып аткан жетекчини куткарып ийип, аны менин уулумду кармап атышпайбы? Кол койбогон уулума мыйзамсыз иш козголуп атат. Карагыла, бул эгер чындап эле бул аксакал айтып отургандай болсо, бул өтө бир адилетсиз иш да булчу. Башчыларын, кол койгондорду кое берип коюп. Анан жебеген мантык акча төлөтүп, бул кишинин уулун эме кылган болбойт андай. Түшүнүктүү. Аягында ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүтөлек бүтүп, анан калган 30% бүтөлек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүтөлек нерсеге кантип кол коем мен? Демек бирдемеси бар, чөнтөк алган бир жагы бар. Ошо подрядчиктердин. Райондук соттогу ошо силер мойнуңарга алгансыңар. Силер көзөмөлгө текшерип койгула, ошо чындап эле ушул кишинин айтканындайбы бул баласы? Териштирип карап берет. Урматтуу ак талаалык туугандар, эми түшүнөбүз, проблема көп, проблемалар көп экен. Ошон үчүн мен облустун жетекчилерин кыдыртып атамын, кыдырып чыккыла деп, жаз күз. Азыр мына жазында кыдырып бүтүштү. Эми ноябрь, декабрларда дагы кыдырат, жылына 2 жолу кыдырып турат бүт жетекчилер, облус сот, областын прокурору,
губернатор баштаган район, айыл өкмөтүнүн жетекчилери ушундай проблемаларыңарды ошол жерден айтып турсаңар чечип турат. Чече албаганын мага жиберет, мен чечип турам. Мен дагы кыдырып турамын. Анан эми жакын араларда мен баарын чогултам дагы, буларга дагы тапшырманы коёмун. Именно ушундайларды өздөрү издеп ар кимиси прокуроруна тиешелүү ишти, сот прокурору, сотко тиешелүүсүн соту, губернаторго тиешелүүсүн губернатор, аким, айыл өкмөттөргө бардыгын ушундай чечкиле деп. Эми тиги союз чачырагандан бери келаткан проблемалар көп экен. Жер талаш, анан камалып кеткен, анан соттолуп кеткен, анан адилетсиздик болгон дегендей. Үй талаш маселелери. Мындай көп элдин арасында көп экен. Мунун бардыгын уже алдыда келаткан дагы бир 5 жылдын ичинде чечебиз. Мына бул 5 жылдыкта не деген маселелерди чечтик? Экономикабыз слабый болуп тиги тышкы карызыбызды кантип кутулабыз, кокуй шакек иймектерибизди ортого таштайлы деп калдык белек 20-жылы. Туурабы же туура эмеспи? Азыр аны ойлогон киши да жок. Ойлогон киши жок. Келе мага мектеп, келе мага муну, келе мага спорт зал деп атасыңарбы? Акчаны бөлүштүрүп мага деп 5-10 жылдан кийин муну да сурабай каласыңар. Чогулуш кылалы десе ага да келбей да каласыңар бир 10 жылдан кийин. Кудай буйурса дейли. Менин проблемам жок эле деп каласыңар да. Ошон үчүн эми мен азыр чогулуштан кийин тапшырма берем, мага немелерди чогултасыңар, тиешелүү адамдардын баарын. 7 губернатор, 2 Оштун мэрин, премьерди баш кылып, Верховный сот, ГКМБ, МВД, прокуратура, генпрокурор баарын тең. Анан областтын жетекчилерин кошуп туруп. Баарына мындай тапшырма бербесе, булар бири-бирине шылтап эле жүрө берет экен да, иши сотто экен, анан прокуратурада экен, анан дигил чечет экен деп эле жүрө беришиптир да булар. Эми бул акыркы жолугуш эмес, Кудай буйурса дагы келип кетип турам. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар анда.